Райымбек Матраимов жөнүндө айтып кетсеңиз, качан Райым Матраимовду издеп атышат азыр. Менин маалыматым боюнча, мага жеткен маалымат боюнча күч органдары издеп атат. 4-чү суроо бул жалпы эле журналисттерге тиешелүү. Ушу коркутуулар, Садыр Жапаровду колдобосоң, башка кылып кетебиз, талкалап кетебиз деп жалпы эле мына журналисттердин бардыгы калпай турбайт, аябай коркутуу түшүп атат. Жеке өзүмдүн Азаттык радиосу редакциясынын атынан айтсам, биз мыйзамдуулук жана акыйкаттуулук үчүн биздин чыккан редакциядагы макала, баяндардын бардыгын карап көрсөңүз, эч бир күчкө жок, биз мыйзамдуулукту гана аныктап атабыз. Ошол боюнча журналисттердин коопсуздугу айрыкча кандай сакталат? Сөз эркиндиги жөнүндө дагы ушу сөзүңүздү элдин алдында алып алсак. Азаттык анча мынча бурмалап берген материалыңарды мен да окудум. Анча мынча бурмалап берип атасыңар фактыларды. Ошон үчүн балким ошентсе керек да. Башка журналисттерге эч кандай кысым да болгон жок, мындай кандай десем мен бир ушундай фейковый маалыматтарды тараткан үчүн ушундай болуп атат да. Эми мындай да журналисттер. Мындан ары мен сиздердин күчүңүздөргө таянам. Коррупция менен күрөшүү боюнча сиздердин жардамыңыздар керек болот. Мисалы буга чейин бардык баягындай коррупция менен аралашкан моменттерди тартып, мисалы жана Али Токтакуновдун программасы жөнүндө айтып атам да. Ошондой болгон учурда кайра аны менен ошолорго рахмат айтыштын ордуна кайра аларды каралап бийлик тараптан ушундай болгон учурлар болгон да. Эми мындан ар бир журналисттин ошондой иликтөөсү болсо, иликтеңиздер. Коррупцияны иликтеп, тактап, бир жактылуу болбосун. Сиздерден суранам, бир жактылуу болбосун. Тактап, качан гана фактыларды далилдеп 100% бергениңиздерде сөзсүз түрдө мейли ким болбосун жазага тартылат. Мен коррупция менен күрөшүү боюнча мен 100% сиздерге сөз берип кетем. Бир дагы журналисттин ушундай коррупцияны аныктап чыккан материалы жөн калбайт. Анан эскертип кетем сиздерге. Бир журналист кандайдыр бирөөгө кастыгы болсо, же болбосо өчү болсо, анан бир фактысы жок, далили жок нерселерди чыгара бересиздер да кээ бир журналисттер эми баягы азыр соцсеттерде деле ошентип атпайбы? Андайга барбаңыздар. Эгерде чыныгы мындай фактылар болсо, коррупцияга аралашып аткан болсо, анда биз сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Сиз да Азаттык радиосуна маекке чакырабыз, анан ошол сиз көргөн материалдарды талкуулап, кайсыл жерден кеткенин барамыз. сөз берсеңиз, Азаттыкка маекке чакырабыз.